Кутман күн. Бүгүн биз таңертең машыгууга чыгып турганбыз. Абдан көп адам агылып келип жатат. Göçüp ele algansыңар ба? Абрөттасыңар кылып багыздар. Göçüp ele algansыңар ба? Баяққа бата алысып басқанда? Баттай аласыз ба? Ана дем шығарасыз. Дем шығарғанда мо ичиде ашық женерден ма чыгып кетет. Түшүнүңөр бе? Эми экинчиси бар. Мо төбөдөн Мойдон макушка деп коет. Ушул жерде мо бүт мо центральный нервти ошонун баары немеде турган канал бар. Энергетикалык канал бар. Түшүндүңүзбү? Мо YouTube'ду эмелерди карап ачсаңар, мо Wi-Fi деген точка бул. Кытайдын жана Кытай медицинасында мо Wi-Fi деп коет. Ошол точка мисалы, мо точка жабылып калса, мисалы, бутун точкалар жабылып калса адам ооруп атпайбы? Ошо аңсагандай мо жерде ошол точка жабылып калат көпчүлүк учурда баягы стресс, депрессиядан айнат. Ушул точканы ачканда бүт адам мисалы адам ооруп калса мына башына массаж кылса жеңилдеп калып атпайбы туурабы? Баягы чыңалган нерсе. Анан оюңар ушул жерде мындай дем алып туруп үйлөгөндө ошол точканы ачылгандай болуш керек. Анан ошол жактан түшкөн мындай могу жакта энергия деп коебуз. Мен айрым аргандай түшүнөт, түшүнүңүздөрбү? Могу жактагы баштагы напряжение мындай ылдый түшүп туруп бүт денеге тарап кетиш керек. Ошондо баягы башты чыңап кармап турган эме кое берип баштайт акырындап. Оорунун баары ушундан болот. Биз ар кимди күнөөлөп жүрө беребиз. Мени окутуп коюптур, анан мени минтип коюптур, анан мени депчи. Түшүнүңүздөрбү? Окуткан ал нерсе бар, бирок адам баягы өз алдынан иштесе, ал нерсе бар жок болот да. Кудай деген адам эч нерсе кылбайт деп коет го. Ошол сыяктуу көп адам психологический ооруткен адамдар 95-97 деп айтылат акыркы илимдерде. Мурда адамдардын 80-90% нервтен ооруйт деп айтышыбыз туурабы? Ошон үчүн ойдун баары ушул мо жерден болот. Ушул нерсени жасаганда бүт мо денебиз кое берет. Мына карап турула. Мындай турабыз. Бүт денени сезип турабыз. Баягы жерге бекем жабышып турат го бак. Бакты болуп мына бекем жабышып турасың да. Эми бирөө түшсө да жыгылбагандай болуп. Нары бери кыймылдайбыз кичине. Түз турабыз. Эми колду мындай кылдык мына. Дем алабыз. Дем алганда мо боз ичибизге толот. Жаман эмени баарын чыгарабыз. Ашык энергия чыкты, ошол убакта төбөдөн кирген таза энергия деп койсок болот. Муну Кытайда сыкун илими деп коет. Дегенде полу төбөдөн түшкөн эме мо баштагы напряжение, кармап турган напряжение, түшүнүңүздөрбү? Бүт энергия денеге тарайт, мына денеге тарап, ошол баштагы ашык энергия тарап кетиш керек. Дагы мына. Дем аласыңдар. Көпчүлүк учурда баягы стресс, депрессиядан айнат. Ушул точканы ачканда бүт адам мисалы адам ооруп калса мына башына массаж кылса жеңилдеп калып атпайбы туурабы? Баягы чыңалган нерсе. Анан оюңар ушул жерде мындай дем алып туруп деп үйлөгөндө ошол точканы ачылгандай болуш керек. Анан ошол жактан түшкөн. Ушул иштерди системага салып берем буюрса.
Мынакей кишинин машыгам деп келген кишини көптөн караңыздар. Чукаң эже. Басыл, чукаң. Басуу техникасы үчүнчү да. Мен сол адам мынакей улуу кишинин баары келиптир. Бизге милициялар келиптир коркуп. Эмнеге чогулуп атасыңар деп уруксат беришти. Машык баштады. Кетке чыкканда эле кел. Ben tapasam. Ay çok nakanda.
Анда ти лестницага эметиш керек да, ылдый арсаңлап көрүнбөйт. Sen 5 minut öyle çarçap kalmasın. Номер керек организм ушундай нерсе. Любой нерсеге ишене берет. Мындай турганда жок да мындай ылжый берди. Аялдар өзгөчө тоодой байлардан каласыңар, күлкүсүңөр. Үйөңөр жигиңерге тийип алса да жана кетет. Ами тартып койдум го.